Бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктары менен эфирде күндөмү маалымат программасы. Студияда Айда Исамиева. Саламатсыздарбы? Алгач окуялардын кыскача түрмөгү. Электр жарыгынын баасы маселесин тыкыр иштеп чыгууну президент Алмазбек Атамбаев энергетиктердин алдына койду. Тариф саясаты акыйкат болушу керек. 300 000 сом өлчөмүндөгү параны антимонополдук кызматтын кызматкери Пашкаладагы чоң базарлардын биринин кожоюнунан талап кылган. Атка минер пара алган жерден кармалып көрсөтмө берүүдө. Бишкектеги хореографиялык окуу жайдын мугалимдеринин бир бөлүгү жетекчинин отставкасын талап кылышууда. Алдыңкы педагогдордун бири талап аткарылмайынча ачкачылык жарыялады. Белгилүү комуз чөгүүчү Нурак Абдырахманов дүйнөдөн кайтты. Эң мыкты музыканттардын бири, популярдуу күйлөрдүн автору. Комузду ойнонун мектебин түзгөн инсан жерге эртең берилет. Коргонуу кеңешинин жумушчу тобу билим берүү тармагындагы тутумдашкан коррупцияны демонтаж кылуу боюнча иш-чаралардын планын колдоду. Документте 170 чара келтирилген. Бардыгы тең бала бакчалардагы, мектептердеги, жочтордогу жана жочтон кийинки институттардагы билим берүүдөгү коррупцияны түп тамырынан жоюуга максатталган. Мисалы, бала бакчага алууда билим берүү органынын интернет сайты ачык маалыматтар менен балдарды электрондук кабыл алуу программасы киргизилет. Ар бир ата-эне тизменин жылышы жана жүрүшүнөн кабардар болуп турат. Ушундай эле чара айрым мектептерге колдонулмакчы. Ал эми жогорку окуу жайлардагы паракорлукту азайтууга 51 кадам белгиленген. Алсак эң мыкты жетишкендик үчүн кызыл дипломдорду таптакыр алып салуу каралууда. Жумуш берүүчү дипломдогу бааларды карап, адис боюнча маалымат ала алат. 300 000 сом пара талап кылган монополияга каршы агенттиктин адиси тергөө бүткүчү камакка алынды. Бул туурасында 24 KG маалымат агенттигине күн мурун чечим кабыл алынган Бишкектин 1-май райондук сотунан билдиришти. Буга чейин экономикалык кылмыштар менен күрөшүү мам кызматы Нургали Кудаяровдун кармалганын билдирген. Ал Кудайберген базарынын жетекчилигинен өзгөчө ири көлөмдө пара алып жаткан жеринен кармалган. Мамлекеттик номуру жок Мерседес автоунаасы базардан чыгып келатканда кармалган. Унаа рулунда монополияга каршы агенттиктин алдыңкы адиси Нургали Кудаяров болгон. Тинтүү учурунда андан белгиленген 300 000 сом табылган. Атка минер каршылык көрсөтүп качууга аракет кылганы белгилет. Кийинчерээк ал пара ведомство жетекчиси Бабырбек Жээнбековго тийиштүү болгонун билдирген. Мамлекеттик каттоо кызматкери пара менен кармалды. Чүйдүн Сокулук райондук мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү 25 000 сом пара алып жаткан учурда кармалды. Бул тууралуу кабарлаган Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматы боюнча 22 май күнү аны жарандыгы жок кишиге кыргыз атуулдугун алып берүү максатында акча алып жаткан жеринен атайын кызматтын өкүлдөрү колго түшүргөн. Башкы прокуратура окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаевди кабыл алып, электр энергиясына карата баа саясатын дыккат изилдеп, анан чечим кабыл алууну тапшырды. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы кабарлайт. Мамлекет башчы тариф саясатын өзгөртүү чаралары терең иликтөөнү талап кыларын, ал чаралар калктын социалдык турмушуна кедергисин тийгизбеген учурда гана аткарылышы керектигин белгиледи. Артыкбаев мамлекет башчы менен тармактагы ремонт иштери, электр энергиясын коромжусуз пайдалануу жаатында аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берүү үчүн жолуккан. Орусия тарабынан Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү боюнча жол картасын ишке ашырууга каралган акчалай жардам бөлүп берүү тууралуу документтин макулдашуусу уланууда. Бул туурасында бүгүн 5-каналга экономика министри Темир Сариев билдирди. Айтымда Евразиянын жогорку кеңешинин жыйынына чейин тараптар макулдашуунун бардык маселелерин тактоого үлгүрүшөт. Эске салсам, адистердин эсептөөсү боюнча өлкөнүн уюмга кирүү боюнча жол картасын ишке ашырууга $377 миллион керек. Ал эми документте Кыргызстандын милдеттеринен тышкары республика альянска кошулуу үчүн талап кылган шарттары каралган. Уюмдун мүчөлөрү андай артыкчылыктарды макул болууга канчалык деңгээлде даяр? Жибек Бигалиева изилдеп көрдү. Бажы бирлигине кирүү тууралуу өз талаптарын Кыргызстан сүйлөшүүлөрдүн башында эле койгон. Бир катар шарттардын арасында Кытай товарларын реэкспорттоодо жеңилдиктерди берүү жана Кыргызстандын бирликке кирүү боюнча жол картасын ишке ашырууда көмөк көрсөтүү. Уюмга кирүү үчүн Кыргызстан дагы бир катар шарттарды аткарууга милдеттүү. Мисалы үчүн 100га жакын мыйзамды бажы бирлигине мүчө болгон өлкөлөрдүн нормаларына туура келтиришибиз абзел. Ошондой эле алдын ала даярдануу иш-чараларды аткарышыбыз керек. Анын баарын ишке ашыруу үчүн $377 миллион керек. Биздин бюджетте мындай каражат жок. Анткени бул аябагандай чоң сумма.
Буга чейин аталган каражатты бөлүп берүү даярдыгы тууралуу Москва билдирип келген. Бирок тиешелүү документке кол коюуга Кремль шашылышпагандай. Ал ортодо бажы бирлигине кирүүгө чейин Кытай, Өзбекистан жана Тажикстан чек араларында бажы бекеттеринде атайын текшерүү жабдыктарды орнотуу керек. Андан тышкары заманбап лабораторияларды ачуу зарыл. Товарлардын бажы бирликтин техникалык регламентине туура келгендигин текшерүү үчүн. Я могу сказать, что есть понимание. Кыргызстан көтөргөн маселелер боюнча биз Орусия менен тил табышканбыз. Эки өлкөнүн президенттери февралда Сочиде жолуккан учурда сүйлөшүү учурунда аталган маселелерди иштеп чыгуу боюнча тапшырма берилген. Бирок бул маселелер толук биздин чечимибизге көз каранды. Аталган шарттар Кыргызстандын бажы бирлигине кирүү боюнча келишимде камтылат. Кыргызстан соодалашып келген дагы эки маселе. Атамекендик тигүүчүлөр үчүн чийки затты алып келүү шарттарын жеңилдетүү жана жалпы эле Кытай товарларга болгон бажы төлөмдөрүнүн жогорулатуусун убактылуу алып таштоо. Если мы, например, Эгерде биз дүң базарларга аталган жеңилдиктерди камсыз кылып берсек, алар бажыдан товарды арзан баада өткөзүшкөн күндө дагы Казакстандын бажы бекеттери мурдагы эрежелер боюнча иштейт. Демек, реэкспортко жол беришпейт. Ошондуктан көпчүлүк ишкерлер аталган жеңилдиктерден баш тартууга даяр. Болгону Казакстандын чек арасы ачык болушун талап кылышат. Ал эми тигүүчү сектордун кызыкчылыктарын коргоого өкмөт даяр. Кытайдан келген арзан фурнитура жана кездемесиз бул тармак бир канча айдын ичинде жок болуп кетиши ыктымал. Жеңил өнөр жайдын алдыңкы тармактарын бирин сактап калуу боюнча өкмөттүн бир канча сунушу бар. Алардын бири атайын бажы режимин киргизүү. Анда чийки зат жеңилдетилген шартта киргизилип, Кытай кездемесинен тигилген кийим-кечек сыртка атамекендик товар катары сатылат. Бирок Беларусь, Казакстан жана Орусия мындай артыкчылыктарды берүүгө канчалык даяр? Бул маселе боюнча чиновниктердин жана серепчилердин пикирлери ар башка. Даже если российское руководство захочет Орусиянын жетекчилиги кандайдыр бир преференция берүүгө даяр болгон күндө дагы өлкөнүн экономикалык шарттары буга жол бербей коюшу мүмкүн. Ошондуктан биздин бийлик алардын жардамын күтпөй, өз күчү менен бир нерсе кылууга даяр болуш керек. Орусияда жакын арада бюджеттин таңкыстыгы күтүлүп жаткандыгы тууралуу мамлекеттин өз серепчилери да айтып келишет. Адистердин пикиринде өлкөнүн экономикасына мунайзатка болгон баалардын түшүүсү таасир этет. Ошондой эле батыштын санкциялары жана Орусияга Крымдын кошулуусу бюджет үчүн чоң жүк болчудай. Бирок геосаясий кызыкчылыктар үчүн Кремль чоң чыгымдарга даяр болсо дагы уюмдун калган эки мүчөсү Кыргызстанга мындай артыкчылыктарды берүүгө каршы болушу мүмкүн. Убагында өздөрү үчүн мындай шарттарды талап кыла албагандыгы үчүн. То, что было опубликовано правительством. Бажы бирлигине кирүү боюнча жол картанын маңызы дагы өзгөрүшү мүмкүн. Биз көргөн документ өкмөттүн бажы бирлигинин мүчөлөрүнө болгон сунушу. Аталган шарттар кабыл алынабы, мунун бардыгын уюмга кирген өлкөлөр чечишет. Андыктан жол картасында жазылган шарттар өзгөрүшү мүмкүн. Бирок экономика министринин айтымында бардык шарттар кийин өлкөнүн бажы бирлигине кирүү боюнча келишиминде такталат. Ага чейин уюмдун мүчөлөрү Кыргызстандын бажы бирлигине кирүү боюнча жол картасына кол коюшат. Беларусь, Казакстан, Орусия жана Кыргызстандын президенттери бул максат менен 29 майда Астана шаарында жолугушмакчы. Евразиянын жогорку кеңешинин жыйынында. Жибек Бегалиева, Азамат Иманкожоев, 5 канал. Ош облысында өткөн Кыргыз-Кытай биргелешкен инвестициялык форумдун жыйынтыгында Дуанга 200 миллион долларлык инвестиция тартып келүү боюнча макулдашылды. Коңуштар менен кызматташтык форумдун жыйынтыгы бүгүн чыгарылып, эки тараптын ишкерлери кызматташуу тууралуу келишимге кол коюшту. Соода-экономикалык кызматташтыкты бекемдөөнүн алкагында Кара Суу районунда картон кагаз чыгаруучу завод курулары да айтылды. Мындан тышкары Кашкарга, Бишкек жана Ош шаарлары аркылуу баруу үчүн аба каттама ачуу боюнча да келишимге кол коюлду. Бишкекте бир эле учурда бир нече кичи район ичүүчү суусу жок калды. 19 майдан тартып ремонт иштерине байланыштуу ысык суусуз калып, эми муздак суудан айрылган калалыктардын нааразылыгы азырынча интернеттеги социалдык түйүндөрдө. Бишкек мэриясынын алдындагы суу канал ишканасы ичүүчү суунун жоктугуна шаардыктардын айыбы бар экенин айтат. Суу көп кабаттарда эле эмес, Ордо каланын чок ортосундагы арыктарда да жок. Аскат Алгозов шаардагы сууга байланыштуу абал туурасында. Сызылуу аккан сууга кичи район тургундарынын бири Расита айым катуу кубанам деп ойлогондо эмес. Күн мурун батиринде тамчы кашык суу жок эле. Кичинекей небереси менен сууну жана коммуналдык кызмат ишин баалоого ушул бир күн эле жетиштүү болду. Кулактандыруу да жок да, суу болбойт, бул убактан убакытка чейин толтуруп алгыла деген маалымат болуш керек да. Анан кечинде келип эле суу жок болуп калды. Эми кичинекей бала менен кыйналдым.
Кожойке суу өчүп анан эми эптеп агып жатканын Бишкекте көп кабаттардын көп салынып жатышы менен түшүндүрөт. Баамында Ордо кала коммуникациялык түйүндөрү мынча жүккө эсептелген эмес. Өкмөткө каршы бизде күч жок. Каалаганын кылышат. Сууну да, конечно, бизге кошулушту, ысык суусу да, газы да, жок, газ буларда жок, свет менен. Ысык сууга эмеге кошулушту. Жашап атабыз, айлабыз жок. Ал ортодо муздак сууга байланыштуу айгай азырынча белгилүү дизель форумунда көтөрүлүүдө. Колдонуучулар бир эле 7-чи кичи райондо эмес, Ордо каланын көпчүлүк бөлүгүндө суу жоктугун айтып жазышкан. Мындагылар муздак суу тартыштыгын жеке сектордагы суугат иштерине таза суунун пайдаланышынан, анан авто жуучу жайлардын көптүгүнөн көрүшүүдө. В настоящее время у нас проблема это жил массив Аккордо. Учурда Акордо, Арча Бешик конушунда 6-чы кичи райондо 11, 12-чи үйлөрдө 5-чи кичи райондо 11-чи үйдө 4-чү кичи райондо 16-17-чи үй, 7-чи кичи райондо 19-чудан 23-чү үйгө чейин. Аларда суу түштөн кийин жок болуп калууда. Ылдыйкы кабаттагылар эшикти сугарат, өйдө жак суусуз калууда. Бишкек суу канал башкы инженери муздак суунун тартыштыгына көп кабат тургундары өздөрү күнөөлүү деген пикирде. Айтымында алдыңкы кабаттагылар короодогу бактаракты ой келди сугарууда. Ал эми жаңы салынган турактар айтымында эскилерден сууну аз сарптайт. Коммуникациялык түйүндөрү жаңы болгондуктан. Автомойка в среднем потребляет 2 куба в сутки. Уна жуучу жай орточо күнүнө 2 куб суу коротот. Бул 2000 литр. Ал эми бир көп кабат үй алда канча сууну төгөт, колдонбойт дагы, жөн эле төгөт. Кечинде үйлөрдүн канализациясын карасаңар, суу токтобой агып турат. Анткени бүт түтүктөрү эски. Бир чети жыл сайын ошол эле мэриянын чакырыгы менен жалпы ишембиликтерге чыгып, анан бактарактарды сугарып жаткан тургундарды да түшүнсө болот. Анткени арыктарда суу жок. Арыктарда эле эмес, кала аралай өткөн дарыяларда учурда какшып турат. Сейил бактардагы нымдуулукту камсыздаш үчүн мэр буйругу менен арыктарга суу кое берүү эрте башталган. Бирок буйрукту аткарууга суу 2 күнгө эле жеткен. 17 май, 18 майларда баштаганда бир 2 күн суу менен камсыз кылып жаңыдан берип баштап келгенибизде жанакындай нерселер болуп суу менен азыркы күндө өйдө жакта өсөр көрүп аткандай түнкүсүн суук болуп өйдө жакта карлар эрибестен сууну берүүсү өтө кыйын болот. Муниципалдык ишкана сууну Аламүдүн суу чарбачылыгынан келишимдик негизде алат. Аба райына байланыштуу мөңгүлөр качан ээрип, Бишкекке суу качан түшөөрү белгисиз. Арыктарда суу жок болгон соң ичүүчү суу мөмө жемиш сугарууга кете берери белгилүү. Ошол эле учурда калаанын бир катар көп кабаттарынын тургундары камдуу болууга көнө баштады. Банкага суу алып койдум. Бүгүн дагы айтпай өчүп койсо, үйдө кичине суу болсун деп запас алып. Асхат Алыгозов, Ярослав Калиновский, Элдияр Бектемиров, 5-чи канал. Айына 2000 сом. Токойчулардын бул эмгек акысын өздөрү да күлкү келээрлик деп аташат. Күн кечирип анандагы табигатты коргош үчүн Талас жана Ош облусунун токойчулары акча табуунун жаңы жолдорун издешүүдө. Кененирээк кийинки материалда. Токойчу иш күнү таңкы 6-да башталат. Чынында токойду күнү түнү кайтарууга туура келет. Мыйзамсыз ууга чыгып, баккыйып же казан асууну каалагандар ар дайым табылат. Таластын тоолуу токойлорунда адамдар эле эмес, табигат өзү кооптуу. Позапрошлом году был сель. Мурдагы жылы мында сел жүрдү. Биз турган жерде суунун деңгээли 50-60 сантиметр болгон. Бул кордон иштен чыкты. Биз айлана чөйрөнү коргоо республикалык фондунун эсебинен жаңыны курдук. Кыргызстандын токойлорунун көпчүлүгү жасалма. Токой чарбалары жылына аларды кеминде 10 гектарга кеңейтиши керек. Болочок токойлор мындай жайларда башталат. Бул балатылар 3 жашта, дагы 8 жылдан кийин бойлору башка жакка көчүрүүгө жетиштүү өсөт. Бул көчөттөрдүн бир бөлүгү жаңы токойдун башталышына, ал эми бир бөлүгү сатыкка кетет. Былтыр эле Талас токой чарбасы мамлекетке 1,5 миллиондон ашуун сом тапкан. Аны менен бирге 22 жергиликтүү токойчунун айлык маянасы ал турсун 2000 сомго жетпейт. У нас люди работают. Бизде патриот адамдар иштешет. Көпчүлүгү токойчулардын балдары. Бирок убакыт өтүүдө. Бул адамдар да пенсияга чыгышат. Билбейм, алар карыганда кантип күн көрүшөт. Сатыкка бактарды Ош токой чарбасында да өстүрүшөт. Эреже боюнча кайыңды курулушка колдонуу үчүн 20 жыл керек. Жергиликтүү токойчулар эски усулдар окуу куралдарын күлүпкана кабыл алышат. Мыкты сугаты менен семиз жерде 5, ашып кетсе 7 жылдан ашык кайыңдарга кереги жок.
Ашып кетсе 1 сааттык иш, анан кезектеги арылар үйү даяр. Токтогул жанындагы токой чарбасы токойдон тышкары балчылык менен да алектенет. Кызматкерлер жабдуу алып ары уюктарын жасашат. Азыр бюджеттен өтө аз айлык алгандыктан биз кошумча каржы булактарын табууга аргасызбыз. Бул балчылектердин бир бөлүгүн токойчулар өздөрү пайдаланат. Жылына алар атактуу токтогул балынан 10 тонна алышат. Токойчулардын аракети менен акыркы жылда тоо боорун мөмөлүү бактарак басып калды. Бул селден да коргойт, кооздагы жана дагы жаңгактардын мол түшүмү. Кыргызстанда шунда кабыл алынган каржыда минимум 5000 сом болсо керек, 5500 сом. Но ошондо өкмөт токтомдо 5500 сомдон төмөн болбош керек булар. Токойчулардын эми акысы. Биз кандайдыр ошонун деңгээлине жеткире албай атабыз. Эми мына жарым жылдыктан кийин жеткиребиз деген сөз болгон өткөнкү жылы. Эми Кудайга кааласа аңа деле 1 ай убакыт калды. Отургузулуп анан биринчи мөмө байлагыча 5 жыл өтөт. Бул убакыт аралыгында токой кызматкерлери кетмен күрөк менен бактарды бапестеп турушат. Аптаптагы күнүмдүк иштен мындагылар качышпайт. Пландан ашык иштешсе, кирешени токой чарбасын жакшыртууга жумшаса болот дешет. Асхат Алагозов, Карина Христова, Урмат Мамбеталиев, 5 канал. Каладагы хореографиялык окуу жайдын директорунун отставкасын талап кылып жаткан мугалим ачкачылык кармоосун улантууда. Бир канча күндөн бери наар албай жаткан бөлүм башчы мындан бир канча күн мурун окуу жайдын ишмердигине жакшы деген баасын берип кеткен Маданият маалымат министрлигинин тыянагы менен макул эмес. Айтымында окуу жайдын абалы мышык ыйлаарлык абалда. Директор болсо кирешелерди жаап жашырып жатат. Анткени менен окуу жайдын жетекчилигинин өзүнүн жообу бар. Бийчилер мектебиндеги чыр-чатак туурасында Айгерим Жанкул кызы. Хореографиялык окуу жайдын чакан бөлмөсүндө суудан башка эч нерсе ичпей жебей жаткан Аида Ахмадалиева ачкачылык кармаганына 4 күн болду. Анын директорго ишенбөөчүлүк көрсөтпөө талабын жалпы жамаат колдобосо да арасында саналыштар жок эмес. Күндөн күнгө абалы начарлап баратканына карабай балдарга сабак берүүсүн токтото элек. Моя акция протеста. Албетте ачка болуп жүргөндүн эч кубанычтуу жагы жок. Кечээ кан басымым төмөндөп кетип тез жардам чакырышкан. Азыр кесиптештерим колдоо көрсөтүп жанында отурушат. Ичине шайым кетип жатканын сезип жатам. Бирок сабагымды калтырган жокмун. 5 жыл катары менен бул окуу жайда эмгектенип келе жаткан мугалимдин нааразы болуп жатканы, директор Саида Кудайбердиеванын эч бир көрүнүктүү иш аткарбаганы. Барынан дагы мектеп кандай акыбалда экенин көрүп туруп, окуу жайдын ишмердүүлүгүн мактап кеткен Маданият министрлигинин чечими бушайманга салууда. Проблемы нашего хореографического училища. Шайлап алганыбызга 4 жыл болду. Майда чүйдө нерсе сатылып алынганы менен болбосо окуу жайдын абалы эч оңолбой койду. Эмерек жабдыктардын баары эскирген. Сурасаң эле жооп жок. Шейшемби күнү министрлик текшерип кеткен. Бирок жыйында канааттандырарлык баасын бергенде мен макул болгон жокмун. Каражатты жаап жашырып жатканын эмнеге токтотушпайт? Бир да жолу ремонт иштеринен өтпөгөн имараттын ичи. Биз турган мына бул залдын жыгач тактайдан жасалган полу 30 жылдан бери алмаштырыла элек. Мындай эскилиги жеткен бөлмөдө машыгуу келечекте балет өнөрүн алып жүрүүчүлөр үчүн бир топ эле машакаттуу. Жылаңайлык бий үйрөнүшкөн окуучулар үчүн мындай тегиз эмес тактай бир топ эле оңтойсуздукту жаратат. Бул эле эмес окуу жайдын тарбиялануучулары эшик терезесине жараңка кеткен бөлмөлөрдө сынык күзгүгө каранышат. Вы знаете, я не хочу не оправдываться, не это. Я буду ждать результатов комиссии. Алгач интервью берүүдөн баш тартып жаткан мектептин жетекчиси акыры өзүнө карата айтылып жаткан сын пикирлерге жооп берүүгө макул болду. Директордун айтымында ага каршы чыгып жаткандар кресло талашууда. Болгону саналуу гана адамдардын каршылык көрсөтүп жатканын айтып. Азыр өзүңүздөр билесиздер, өкмөттө акча жок, каражат жок. И то ошого карабастан мен азыр 7,5 миллионго кровляны жасайын деп атам, чатырын. А чатырды жасабай туруп кантип мен балетный залдарга линолеум салып коеюн? 5-6 киши наразы болуп атат. Калган коллектив иштеп эле жатат, прежний режимде эле иштеп атат. Анткени менен жамаат бул айтылгандар менен макул эмес. Учурда директорго ишеним көрсөтпөй жаткандардын саны бир нече адам эмес, 20дан ашык. Мындан бир нече ай мурун 16 адамдын колу коюлган кайрылууга дагы эч кандай жооп болгон эместигин айтышат. Это действительно. Биз кесиптешибизди колдон улантабыз. Өзүбүз иштеп жаткан окуу жайдын абалына кызыкканыбызда ишиңер болбосун дегенде эле жооп болот. Айтор, биз бул ишти аягына чейин алып барабыз. Бийчилердин мектебинде түзүлгөн мындай кырдаал боюнча учурда атайын комиссия түзүлгөн. Анын бүтүмүн эки тарап тең күтүшүүдө. Бирок буга чейин ал
текшерүү тобу окуу жайдын ишмердүүлүгүнө карата оң баа берген эле. Анткени менен кызматкердин ачкачылык кармоосу боюнча Камила Талиева оюн айткан. Конечно же, в первую очередь. Өткөн жыйында ачкачылык кармап нааразы болуп жаткан мугалим боюнча министр дароо эле мындай кадамга барбай, министрликтин өзүнө кат жазып көрсө болмок деген пикирин билдирген. Бирок биринчи кезекте ал мугалимдин ден соолугу үчүн биз да тынчсызданып жатабыз. Канткен күндө дагы бул окуу жайдын ичинде болуп жаткан чыр-чатакка чекит коюлбашы бир канча күндөн кийин ачыкталышы мүмкүн комиссиянын бүтүмүнө жараша. Анткени менен ал арада ачкачылык кармап жаткандардын катары дагы көбөйүшү ыктымалдыгы айтылууда. Айгерим Жаныкул кызы, Азат Ынтымаков, 5-канал. Борбор калаада жазуучулардын бүткүл дүйнөлүк ПЭН конгресси өтөт. Сентябрга пландалып жаткан иш-чарага даярдык көрүү үчүн бүгүн аталган уюмдун президенти канадалык жазуучу Джон Роллс баштаган делегация келди. Лондондон келген чет элдик коноктун айтымында, Борбор Азия аймагында мындай чоң масштабтагы маданий иш-чара биринчи жолу өткөрүлүүдө. Курамына 144 мамлекет мүчө болуп кирген эл аралык клубтун бул жолку жыйыны 80-рет өткөрүлүүдө. Туура 4 айдан кийин боло турчу жыйынга келген дүйнө жүзүнө белгилүү жазуучулар, прозаик акындар, адабият жаатындагы көйгөйлөрдү талкуулашат. Белгилей кетсек, 1921 жылы түзүлгөн борбор көз карандысыз жазуучулардын бейөкмөт уюму. Кыргызстан ПЭН клубка 2002 жылы мүчө болуп кирген. Мен ойлойм, пландалып жаткан чоң жыйын эл аралык аренада өлкөнүн статусун жогорулатууга дагы өбөлгө болот. Муну менен бирге эле максатыбыз жазуучулардын достугун, интеллектуалдык кызматташтыгын алдыга жылдыруу. Ошондой эле каршылыкка кабылып жаткан же кайсы бир идеялар үчүн куугунтукка алынган жазуучулардын көйгөйлөрүн ортого салып талкуулайбыз. Кайгылуу кабар. Калкка аттын кашкасындай таанымал комузчу Нурак Абдрахманов дүйнө салды. Белгилүү инсан 67 жаш курагында айыкпас илдеттин айынан көз жумду. Комузчу менен коштошуу тажыясы эртең Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда саат 10:00 башталат. Инсандын өмүр таржымалы жөнүндө Бактыгүл Сталбек кызы айтып берет. Ушул кезге чейин кимдер гана уккан жок. Ата мурасы деп аталып атактуу комузчу аны бир нече жыл мурда көз өтүп кеткен өзүнүн атасына арнап чыгарган. Бул күбө эми Нурак атанын мурасы болуп калды. Кудайдын буйругу экен. Биздин арабыздан ушинтип бизди таштап кетип калды. Эмне кылабыз, айлабыз жок. Кош бол Нурак. Топурагың турку болсун, иманың жолдош болсун. Биз сени эч качан унутпайбыз. Бир топ операцияларды башынан өткөрдү. Акыркы жолу ашказанынан операция болду эле. Ошондон күчөөнөн кийин рак оорусуна чалып калып тырчалды. Ошондон анан кийин жок болуп калды. Нурак ага Нарын облусунун Актала районуна караштуу Тоголок Молду айылында туулган. Өнөр шабагасын 5 жашынан тартататып, айылдагылар кичине кезинде аны бала комузчу деп атап койчу. Онго чыккандар кандай мааракелерде кара молду, Ырай, Атай, Токтогул сыяктуу ал комузчулардын белгилүү күбөлөрүн аткара баштаган. Кийин унутулуп бараткан эски элдик күбө, ыроондор сураштырып, таап иштеп чыгып чертип жүрдү. Дээрлик 200гө жакын күбөнүн жаралуу тарыхын билген жалгыз адис болду. Комуздан тышкары ооз комуз, чоор, кыяк жана түтүктө мыкты ойноп, аларга күбө жаратууга дагы үлгүргөн. Жанакы биз түтүк деген аспапты негизи ушу Нурак Абдрахманов атабыз алып келген. Чогойно чоордун деле атасы ушул өзү үйрөнүп, анан кийин жаш муундарга үйрөтө баштаганда, анан ошо айткан арманы ушу кыргыз аспабын даңазалап жүр балам. Эч качан тыштаба, бийик көтөргүнүң. Ушул кыргыздын аспабы жерде калбасын. Ошо ар бир жерде кыргыздын музыкасы чыгып турсун деп эле жолуккан сайын ошо кыргыз музыкасы жөнүндө сүйлөшчүбүз. Өзү чыгарган күбөлөр эң эле популярдуу. Алсак Сары Өзөк, Соң көл, Улуу тоолор болуп 20га жакын мелодия. Күбөнү чыгарып, аны элге ойноп берүү эле эмес, аны жаш муундарга үйрөтүүнү да ойлонуштуруп койгон. Адаттуу күбө ноталарга салынса, Нурак Абдрахманов кыргыз күбөлөрдүн байыркы Орхой Енисей белгилери менен белгилеген. Ал жазган эң белги деген нота китеп дал ушул комузчунун калемине таандык. Комуз чертүү боюнча окуу методикалары музыкалык мектептерде азыр кеңири пайдаланылат. Китеп демекчи тарыхка кызыгып байыркы хун эли жөнүндө чыгармасын 20 жыл бою изилдеп жүрүп жазган. Калктын тарыхый баалуулугун сактап жайылтуу аракети үчүн Нурак Абдрахмановго ЮНЕСКОнун улуттук музыканын сакталышына кошкон салымы деген атайын номинациясы дагы ыйгарылган. Камбаркан баштаган бир катар фольклордук ансамбльдерди жетектеп келди. Ошондой эле Устат Шакирт борборун түзүүгө салымын кошуп, келечек муундарга сабак берип жүргөн. Эртең саат 10-дон 11ге чейин борбордук филармонияда Нурак Абдрахманов агайыбыздын коштошуу аземи болот. Анан баягы узап атканда акыркы керездеринен бири ушул Байтеке койгула
тууган тушкандардын арасында деген экен, ушу Байтике жайын ырастадык. Нурак Абдрахманов эл үчүн чыгармачыл инсан болсо үй бүлөсү үчүн камкор ата болуп, 14 бала 20дан ашуун небере көрдү. Ал өзүнүн чыгармачылыгында 100гө жакын күү жаратууну максат кылган. Бирок тилекке каршы бул максатына ал жетпей калды. Бактыгүл Салбеккызы, Иван Чижиков, 5-канал. Мына ушундай жаңылыктар менен күндөмө өз ишин жыйынтыктайт. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. А мен сиздер менен эртеңкиге чейин коштошом. Саламатта болуңуздар. Нет, все уже, я попрощалась. Да, я же попрощалась уже, подожди. Я ж ушел, сказал, крикните. Все. Мына ушундай жаңылыктар менен күндөмө өз ишин жыйынтыктайт. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. А мен сиздер менен коштошом. Саламатта болуңуздар. Хондроксид орну басып кана койбостон муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Кайнаган шаарда, жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид орну басып кана койбостон муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.